Орто санды эсептөө. Орто санды эсептегенде, мисалы үчүн 1, 2, 3, ушул үчөөнүн орто саны канча экенин билиш үчүн оңой эле 2 деп айтып коебуз, чынбы? Бирок мунун арифметикалык орто сан деген ыкмасы бар. Буларды кошуп туруп бардыгын 3кө бөлүп коебуз. 6-ны 3кө бөлсөк 2. То есть бул арифметикалык жол менен ушундай чыгат. Себеби бизге дайыма эле 1, 2, 3 эмес, ар кандай сандарды берет да, 11, 27, 32нин орто санын тап депчи. Анда үчөөнү кошуп туруп 3кө бөлөбүз. Эгерде 4 сан берилсе, анда 4кө бөлөбүз. 5 сан берилсе 5ке деген. Формуласы ушундай да. Жалпы бардык санды кошуп туруп жалпы санына бөлүп коюш керек. Бүтүрүүчүлөр аттестатка экзамен тапшырышты дейт, 10 окуучу 9 балл дейт. Бул болсо уже арифметикалык орто салмактуу деп коет. Себеби 9 окуучу 10 окуучу 9 балл алыптыр, 15 окуучу 8 балл алыптыр, 5 окуучу 6 балл алыптыр. Бардыгын кошобуз. Бул алган балдарын көбөйтөбүз, буларды көбөйтүш керек. Бул биринчи арифметикалык орто сан жана мен көрсөткөм, бул экинчиси болсо арифметикалык орто салмактуу деп коет. Анан окуучулардын бардык санына бөлүп коюшубуз керек. Ошондо 30га бөлүп коет экенбиз. Ошондо 10ду 9га көбөйтсөм канча болот? 90 болот. 15ти 8ге көбөйтсөм 8 жерде 5 40, 120 болот экен. Анан плюс 30 бөлөм 30га бул жерде 210, 240 болот экен. 240-ты 30га бөлсөм канча болот? 8 болобу? Демек, орто баллы 8 болот экен. Кийинкиси Самат Манас университетинде белгилүү бир предметтерди экзамендеринен 76 балл, 80 балл, 82 балл, 90 балл алды дейт. Бардыгын кошолу, 4кө бөлөлү, орто саны канча экенин эсептеп коелу. Бардыгын кошсок 328 болот. Аны 4кө бөлсөм канча чыгат? 82 чыгат. Эми эгерде жыйынтыктоочу экзамен жылдык баанын 50%-ын түзө турган болсо, анда жылдык баага 90 балл алыш үчүн жыйынтыктоочу экзаменде канча балга тапшырыш керек дейт. Ошондо бул алган 4 предметте 50% деп эсептесек, жарымы. Жылдык пайызын билбейбиз, x дейбиз. Анда экөөнү кошуп туруп 2ге бөлүшүбүз керек. Канча чыгат экен? То есть 90 балл алыш керек болот, ошо 90 чыгыш керек экен. Бул жерден x'ти таап кое турган болсок 98 чыгат. 2-ни бул жака көбөйтүп, анан 82-ни минус кылабыз. Ошондой эле экинчи да ыкмасы бар. 90 балл алыш үчүн бул жерде 82 болуп атат да. 90 орто баллга 8 балл жетпей атат. 90 алыш керек экен, результат. Демек 90го ошол 8ди кошуп койсок эле 98 чыгат. Ушундай логикалык ыкмасы дагы бар.